Бул кыз-келиндер тигүүчүлүктү үйрөнүшүп, алгачкы кийимдерди тиге баштады. Азырынча чеберлердин колунан ашканага керектүү болгон майда барат буюмдар, төшөктөр тигилген. Келечекте чакан бизнести дагы кеңейтүү пландары бар. Бир күн ошол төшөк тигишти, бир күн чеберчиликти, машинага отурганды билбейт элек, машинага отурдук, жип токушту үйрөндүк. Мага аябай жакты ушундай долбоор келгенде. Мен өзү эч мындай немелерге катышпайт элем. Мага өтө жакты, ушуну кайра дагы ушуну чогулуп улантып кетсек жакшы эле деген ниеттерибиз бар. Азырынча ишкерлердин саны 40ка чамалайт. Тигүүчүлүктөн сырткары тамак аш жасоону да колго алышкан. Учурда Кермету айыл өкмөтүндөгү Гүлбар айылында жайгашкан Чакан лицейде ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат. Каналардын тардыгы жана тигүүчү машиналардын жетишсиздигине карабай, үйрөнгөн жумуштарын жасап жатышат. Эгерде атайын жай бөлүнүп, шарттар түзүлсө, чакан бизнести өнүктүрүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз дешет. Эми ушундай бир жер болсо, мен эле жетекчи болот элем ушу эл үчүн. Ошол жерди ачып, ушу элге жардам берсек аябай жакшы болот эле. Машиналар керек. Ошо эң негизгиси кол машина болсо, анан кулинариядагыларга печка болсо жакшы болот эле. Эң элдин ичиндеги зарыл нерселер. Айылдагы дагы жакшы самалыктардын бири бөдөнө бизнеси өнүгүү жолунда. Бөдөнөлөрдү тургундар кадимки шартта багып, жумурткасын дарычылыкка сатышат. Малым болгондой, жумурткалар адамдын иммунитетин көтөрүүдө мааниси чоң. Nimaga joyladik, 2 oydan keyin tuxumga kirar ekan. Buni o'zini ashi nimasi yemi bo'lar ekan, yemini, suvini, dorisini vaqtida bersangiz, bu rosa foydali ekan. Tuxumi ham, keyin ekonomishni. Bular to'g'larga qaraganda ozroq yem yer ekan. Keyin ali oshqozon osti bezi bo'lar ekan, pankreatit degan ashinga dori ekan. Har kuni bittadan, ikkitadan yutib nima qilsangiz, ashi rosa dori. Ушул эле айылдагы дыйкандар эгиндерин сугарууда түйшүк жаралчу. Эми элеттиктер көйгөйдөн арыла баштады. Анткени айыл өкмөттүн, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын демилгеси менен Бириккен Улуттар уюму тарабынан каржыланып, сууга суу камсыздалууда. Эми азыркы жаңы ачкан каналыбызда негизги биринчи картанын өзүндө 14 гектар жерге 14,5 километрден суу келсе, азыр 270 метрден эле барып калды. Андан тышкары бул каналдан түшүп барчу суу Көкөлбаш деген айылыбызда суу 160 гектарлык суу ичүүчү жерге канал түшүп барат да. Кошумчалай кетсек, бул айылдагы жүргүзүлүп жаткан ишмердүүлүктөр өнүктүрүү демилгелеринин агенттиги фондусунун азык-түлүк программасынын негизинде колдоого алынган. Ар бир облуста координаторлор иш алып барат. Аталган фонд 2010-жылдан бери жакыр үй бүлөлөргө жардам берип, колдоо көрсөтүп келет. Мимоза Жаныбек кызы, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.